Кыргыз калкым, сиздер менен кайрадан амандашып жатканыбызга биз миң мертеден ыраазыбыз. Барсыздарбы, урматтуу кыргыз калкым? Амансыздарбы, аталар, эсенсиздерби, энелер? Барыңыздарга кайрадан ысык салам айтып, сиздерди сагынып келген салам Кыргызстан. Байыртан кыргыз эли талантка бай келген жана өзгөчө салт санаасы өзгөчө бүт дүйнөлүк элдерден айырмаланып турган. Бүгүн Салам Кыргызстан түнкү берүүбүздүн башкы темасы болуп фольклор болмокчу. Биз менен болуңуздар, кызыктын баары али алдыда. Биз баштадык. Гүлжайна, кандай гана бактылуубуз, Кыргыздын тарыхы бар, кыргыздын жери бар, кыргыздын мактана турган биздин атнакай ырларыбыз, коомубуз. Дегеле койчу, элде жок нерсе бизде Кыргызда бар эмеспи? Албетте, мен кээ бир кишилерге таң калам.
Эми биз кыргызбыз да дешип коет го. Биз кыргызбыз да, бизге боло берет деп. Мен ушуга 100%, 1000% каршымын. Эч качан биз кыргызбыз да дебеңиздер. Ар дайым мен кыргызмын деп өтүңүздөр, урматтуу калайык калк. Кыргыз демекчи, бүгүнкү биздин кыргызыбыздын эң тиешелүү музыка жанрына, фольклор жанрына анда кезекти берсек, анда урматтуу телекөрүүчүлөр, алыстабаңыздар, биз менен болуңуздар. Туура, сүйүктүү телекөрүүчүлөр, кесиптештерим айткандай эле, фольклор дегенде музыка жанры, музыка дүйнөсү ойго келет. Андыктан барыңыздарды музыка дүйнөсүнө сапарга чакырабыз. Музыка жан дүйнөнү эргитет, музыка жан дүйнөнү сергитет. Бир канча жыл мурун миңдеген, миллиондогон адамды таң калтырып кубандырган, дүйнөлүк деңгээлде белгилүү болгон скрипка мастери Ванесса Мэй болчу. Ал эми ошол эле скрипканын андан дагы мурунку версиясы десек жаңылышпайбыз, оригинал кыргыз жыттанган кыл кыяктын мастери сахнага чыгып келе жатат. Дүркүрөгөн кол чаңыңыздар менен тосуп алыңыздар. Залина Касымова Салам Кыргызстан түнкү шоу программасынын коногунда. Залина Касымова, тосуп алыңыздар. Саламатсызбы? Дал биз жанатан мен айтып аткан кыл кыяк ушул аспапта, Туура, бул сиз айтып жаткан дал өзү кыл кыяк. Көптөн бери көргүм келип, жакындан да кармалагым келип турду эле. Мына азыр кубанып турам. Келиңиз төргө өтүңүз, андан соң маегибизди улантмакчыбыз. Кол чыгып. Дагы бир жолу кутмандуу кушубак кечиң менен. Залина, келиңиз, кенен биздин столдун үстүнө аспаптарыңызды коюп койсоңуз болот. Өзүңүздөр байкагандай эле бул жөн эле кыл кыяк эмес, өзүнчө баштык экен, баштык шкафтага окшош. Ичине салып келдиңиз. Кийимдерим жок ичинде? Жок, илгерки эмне деп койчу эле, куржун деп, Куржун ичинде канча аспап менен келгенсиз? Бул жерде жыгач оскомуз, темир оскомуз, булар кичирээк болгондуктан азыр. Анан кыл кыяк, Анан кыл кыяк. Ушунчанын баарын көтөрүш, ушунун баарын үйрөнүш, окуп, ушуга канча жыл кетет, көрүнүшү мындай кичинекей эле бир нерсе, муну деген канча деген убакыт, эмгек кетти. Чынында туура айтасыз, бул өтө мындай кээ бир адамдар айтат эмеспи? Ой, эки эле кыл бар экен, ары бери кылып ойноп койсуң го депчи. Чынында чоң эмгек жатат бул нерсе, бул иштин артындачы. Өзүңүздөр деле билесиздер го, чыгармачыл инсандар дайыма мындай эмгектенип, эмгектин үстүндө жүрүш керек да. Анан бул аспапты ойноп келатканым, мен ошондо 9 жашыман бери ойноп келе жатам, мектептен бери. Каш Абдыраев атында мектепте, атайын музыкалык мектепти бүтүргөм. Андан соң Кыргыз улуттук консерваторияда уланттым. Андан кийин дагы 2 жылдык ошо аспирантурасын бүтүрүп. Кыскача айтканда, кыл кыяктын атасы болуп калган турбайсыз. Ушу 2 кылды ушунча жыл окуш керек, 2 кыл ушунча жыл окуш керек. 9 жашыңыздан баштап кыл кыяк ойноп келатасыз. Анан азыркы биздин жаштар көбүнчө эле эстрада жаатына ырдагысы келет, бийлегиси келет, анан кино жаатына тасма тартылып ушундай кетишет да. А сиз эмне себептен ушу кыл кыякты тандап алдыңыз? Бул аспапты тандаган себеби биздин үйдө өзүмдүн атам комуз чертип, аккордеон тартат да. Анан кичинекей кезимен бери эле ошо мен эсимде бир 5-6 жаштарымда эле атам чертип бергенде аябай кызыкчумун да ошол убакта элечи. Анан эң алгач ошол нерседен ойлойм, бул мисалы гены деп коет эмеспи орусчачы, ошондой нерсе болсо керек. Анан кичинекей кезиңен эмнени көрүп чоңойсоң баары бир музыкага жакын болот экенсиң да. Ошол себептен ошо кыл кыякты тандап алдым. Комуз менен аккордеон аралашканда кыл кыяк болуп калат. Комуз, оз комуз, кыл кыяк. Ушу кыргыздын аспаптары да. Бизге көбүнчө комузга басым жазылат. Көп эле комуз ойношот да. Кыл кыяк аз эле киши ойнойт да. Ушул эмне комуздан аябай кыйынбы, же болбосо бул жагымсызбы? Эмнеге жаштар азыраак ойнойт? Туура айтасыз, кыл кыякта ойногондор азыраак да. Комузчуларга салыштырмалуу. Бирок биз билишим боюнча бир 5-6 эле бар экен. 5 эле экенсиздер да? Кыргызстан боюнча, Жок, Кыргызстан боюнча чогултса болот, бирок балким мындай эл алдына чыгып ойноп жүргөндөр бир саналуу эле да, саналуу эле. Бул мунун себеби менин оюмча орто жолдо, мисалы бир кайсы бир жылдары унутта калып баратканда, себеби мында ойногон адамдар аз болуп, анан азайып баратканда биздин устатыбыз ошо Бакыт Чытырбаев деген киши
ошол адам бизге үйрөтүп, агайыбыз үйрөтүп, анан азыркы учурда ошол 5-6 болуп көбөйүп калганын Сакталып калдыңыздар, демек баары эле бир мугалимдин окуучулары ошол 5-6 деген, биздин мисалы үчүн менин азыр орусча айткан поколениямда менин курбуларым ошол агайдан үйрөнгөнбүз да, көбүнчө Бактыгүл Адышева эжеден ошол эле учурда Бакты агайдан үйрөнүп, ошондон улам дагы кичине мисалы көпчүлүк алып, бул эмне скрипкабы, бул эмне гитарабы деп сурашчу да. Анан азыркы учурда Кудайга шүгүр, сиздерде эле мына кылгыяк деп азыр элдин кыргызда түшүнүк бар. Сиз 9 жаштан бери ушул кылгыяк менен эмгектенип, менет кылып, үйрөнүп келатсыз. Ошо кылгыяк сизге эмне деген ийгилик алып келди? Сиз ушул кылгыяктын мындай маңызына жеткире ойноп, кыргызды кылгыяк менен тааныта алдыңызбы бир жерлерде? Чынында кылгыяктын арты менен мен ушул өнөрдүн арты менен десем болот, көптөгөн дүйнө жүзүн мындай кыдырдым десем болот да. Мисалы үчүн четинен айта кетейин, эң алгач эле Москвага учуп барганбыз. Бул менин туулган күнүмдө болгондо, менин жеке ушу жашоомдогу, өзүмдүн жашоомдогу эң алгач чет жакка чыгуу бул Москва шаарынан башталган. Болгондо да туулган күнүмдө ошондо бир мындай тилек кылып койгом да. Буюрса ушинтип дагы көп чыгып, жөн эле чыга бербестен ушундай өнөрдүн арты менен өнөрдү тартуулап депчи. Андан кийин эле дароо ушундай биринин артынан бири кетти. Францияга барып келдик, бир нече шаарына, Италияга, Швейцарияга, Америка Кошмо Штаттарынын, анан ал жерде ушу барганда кызыгып, башка улуттар бул эмне деген аспап, кайсы жерден, кайсы элден, кайсы мамлекеттен келдиңиз деп аябай кызыгып сурагандар көппү? Абдан көп. Мисалы үчүн биз концерт беребиз, концерт бүткөндөн кийин сахна артына келип, сөзсүз түрдө келип кармап кетишет да. Бул эмне деген аспап? Болгону 2 кыл бар экен, анан ушундай кереметтин чыгат экен деп таң калышат да, чынында чет өлкөлүктөр. Ошол алып даярданганча бир суроого жооп берип даярдана берсеңиз, бул кайсыл жыгачтан жасалат? Көбүнчө кайсыл жыгач жакшы? Бул менин колумдагы турган кылгыяк өрүктөн чабылган жыгач, ошо өрүктөн. Бул жерде төөнүн териси, ал эми бул аттын куйругу. Болгондо дагы бул жерге өзүнүн ырымдары болот экен да, ар кандай. Мисалы үчүн жөнөкөй аттын же бээнин, ургачынын андай жарабайт. Бул жерге күлүк аттын, жорголордун куйруктарын алса, ошол жоргонун мисалы үчүн деми күчү бул кылгыякка дагы тартып жатканда берилет деп айтылат да. Болгондо да бир секрет бар. Мисалы үчүн кыркып албайт, же болбосо союлган аттыкы да болбойт. Жулуп алат. Уй, бакуштарым. Жок, өзүнүн дыгы болот экен. Булар бул кулактары. Ушул эмнеге керек? Кулактары күйлөгөнгө. Күйлөгөнгө. Анда угалы сизден. Кол чабуулар бардыгыбыз угайлы, керемет бүгүн. Сиздерге азыр Саидбек Муратовдун «Эки жорго» деген күзүнөн кыскача үзүндү ойноп аткарып берейин. Мен көрейинби кандай болот экен? Ушундай үндөр чыгабы? Кандай кылып туура кармаш керек? Мындай да негизи. Меники жок, меники эки чебиртке деген эме.
бөдөнө сойсо да касапчы сойсун дейт, ошондуктан келиңиздер профессионал кылып тапшыралы. Бул аспаптарды дагы бизге бир көргөзө кетпейсизби? Ал темир оскомуз, Болду го. Сизден абдан мыкты Чыгат бекен, үйрөтпөйсүзбү? Келиңиз. Болдан да барам мен. Сиз экөөбүз дуэт кылып чыгабыз бекер. Бул болсо темир оскомуз деген аспап, эми бул да кыргыздын аспабы. Сиздерге да кичине кыскача аткарып кетейин. Бул эмне мынтип чертип атканда ичинен деп үйлөп турасызбы? Жок, үйлөбөйт. Бул кадимкидей эле дем ала бересиз оозуңуз менен. Бирок болгону могу кекиртек деп коебу, ошол жерди мынтип ачып жаап туруш керек. Өзүнүн каяктан үн чыгып атат? Өзү эле чыгып атат. Ичин барабан болуп атабы? Ошондой мындай болуп турат да. Мындай барабан болуп, Мындай болуп турат да. Аспабыңыз бул жыгач оскомуз. Жыгач оскомуз, ооба. Мындан да кыскача үнүн көрсөтө кетелик, Бул жер кичине маамиш кетип Мындай калат экен. бизде мурда бар беле илгери? Бизде бар. Биздин өзгөчөлүгү, мисалы үчүн мындай аспаптар Кытайларда бар, монголдордо бар, темир оскомуздагычы. Бирок биздикинен айырмачылыгы, бизде ноталар менен ойнолот. Мисалы үчүн ар бир нота коюп берсе, биз ойноп бере алабыз да. Ал эми аларда бул аспаптарды көбүнчө мындай жөн эле үн чыгарып, кандайдыр бир ошондой кылып колдонушат да. Биздики жакшы турбайбы? Ой, баракелде. Караңыздарчы, кыргыз кандай нерсеге бай. Күкүк деген. Күкүк. Керемет үндөр чыгат экен, кандай гана бир кичинекей эле жыгачтан ушунчалык мукамдуу, ушунчалык кыргыз жыттанган добуштарды жаратып бердиңиз. Дагы сизге ийгилик айталы дагы. Сизден эми бир аз бул аспаптардан алысыраак таштап, сиздин мындай жеке жашооңуз жөнүндө дагы бир аз сурап кетели. Бизге деле кызык. Мисалы кыргыз эл эмес, биз үчүн да кызык. Жеке жашооңуз жөнүндө ар жак бер жагынан суроо бердирбей, өзүңүз эле ачык айкын жооп берип койсоңуз. Жеке жашоо. Жеке жашоо деп калдыңыз. Жеке жашоо эми болуп атат акырындан. Жеке деп ат айтып атпайбы? Жеке депчи. Ал мага гана тиешеби? Ошол себептен жеке болот го деп ойлоп атам да. Жеке жашоодо сизде жеке жашоо бала чака деген. Бала чака бар, 2 балабыз бар. Кудайга шүгүр чоңоюп атышат акырындан, кыбырап чоңоюп келатабыз. Буюрса улуусу быйыл мектепке барат, 1-класска. Абдан толкунданып турабыз. Мен да толкунданып турам барганда. Ким экөөңүздөр толкунатасыздар? Ата-энеси да. Ата-энеси толкунданып. Эми сөзсүз түрдө улуусу болгондон кийин ар бир ата-эне толкунданса керек. Себеби кичинекей кезинде көнүп калат экенсиң да, кичинекей деп жүрүп, анан 1-класска барган, бул менин оюмча абдан мындай өзү толкундана турган сезим болот болуш керек. Себеби 1-класска аттанып, бул ошол кичинекей кезинен дагы бир аз болсо да чоңоюп, мындай кандай десем, сабакка барып, өзүнүн жолго түшө турган мезгили жетип атат дегиңиз. Чоң рахмат. Ал эми биздин ар бир келген мейманыбыз айырмасы жок. Эмне тема, бирок эң кызыктуу болгон Гүлжен эжекебизге сөзсүз түрдө жеке жашоосунан сурабай койсо болбойт. Албетте, мен жеке жашооңузду сурабай койсом, анан сиз кеткенден ойлонуп, башым ооруп, давлениям көтөрүлөт. Анан дагы жок да көп күйөрмандар. Сиз аябай сыртыңызда мындай токтоо, созулган, аябай укмуш сыртыңыздан көрүнөт экенсиз. Жашооңузда ушундайсызбы же жашооңузда мындай татынакай эле бизге окшогон даңкылдаган, шаңкылдаган эле кызсызбы? Эми мен өзүм болгон мүнөзүм ушул болсо керек. Кичинекей кезимден бери эле ата-энем айтып калат да, сен абдан мындай жоош болчусуң, кичинекей кезиңде эле момпойлоп отура берчүсүң депчи. Өзүм болгон мүнөзүм ошол го дейм.
Ал эми илгертен эле жөн айтып келбейт, жети атаңды деген мырза билиш керек, андан айымдар деген бүт боз үйдүн жазалгасын, керек болсо ар бир кооздукту, бул шырдактарды, ушуларды кандай жазаш керек деген ошонун баарын үйрөнүш керек дейт. Кол чеберчиликти билиш керек дейт. Негизи салт санаага кандай карайсыз? Кандай билесиз? Салт санаага жакшы карайм. Себеби биз кыргызбыз да. Кыргыз болгондон кийин сөзсүз түрдө билиш керек экен, бирок кээ бир нерсени мен деле билбейм, чын айтайын, ачык эле айтайын. Себеби эми шаарда эле чоңоюп өстүм. Бирок биз кичинекей чактан айылга сөзсүз түрдө барып, бизди ошол жака калтырып, эс алып, ошо менен бирге ошол айылдын жашоосун деле чоңоюп көрүп эле өскөн кызмын десем болот да. Эмнесин билесиз? Көбүн билбейм дейсиз. Билгениңизди айтыңызчы. Жок, билген айтып атпайсыздарбы, салт сана депчи. Мисалы, мындай болгондо тиндей болот деген болот эмеспи? Ошондой бир ырым-жырымдар, салттар. Ичеге жеп аласызбы? Ооба. Арт аласыз, ичеге арт, 5 манжага өрүп. 5 сала деп өрө алам. Өзүңүз каяктын кызы болосуз? Өзүм түбүм Кочкордон болот. Кочкордон, Шакылдаган жеңелер болот эмеспи? Ушундай болуп шакылдап барып көрдүңүз беле жеңе болуп? Жок, эми андай нерсеге мен оюмча азыр даяр эмессиз. Жок, бир аз эртерээк окшойт го, биздин статусубуз балким андай нерсеге жете элек окшойт, мындай шакылдаган жеңенин статусуначы. Мына ошо жана элдин баары эле айтчу эле, кыз кезинде баары жакшы, жаман айыл кайдан чыгат деп көрсө, статус берилет турбайбы араңыз? Албетте. Будан кийин эми сен ара уруу ажылдасаң боло берет, Тилекке каршы убактыбыз дагы чектелип калгандыктан сизге маанилүү суроо сурап кетели. Кыргызстан сиз үчүн эмне? Кыргызстан бул мен үчүн, бул менин жашоом, бул менин бала чакамдын, бул биздин келечегибиз деп айтам. Себеби Кыргызстанда биздин ошол ой тилектер, кандайдыр бир максаттар ишке аша турчу жер деп ойлойм да. Биз ушул Кыргызстаныбызда ошол нерсенин баарын, жакшы нерсенин баарын ишке ашырышыбыз керек, гүлдөтүп өстүрүшүбүз керек, өнүктүрүшүбүз керек. Бул биздин азыркы маалдагы жашообуз, ошондой эле келечегибиз. Албетте, сизге чын дилүүдөн ыраазычылык билдиребиз жана келиңиз азыр фольклордуу селфиге өткүчүбүз. Бирден аспаптарды кармап алалы, Аспаптарды ортого алып алалы. Ортого келиңиз. Келип алсаңыз болот, Зарина. Анда эмесе теле көрүүчүлөрүбүзгө дагы бир этестетип кетели. Биздин баракчаларыбыз ар бир социалдык тармактарда бар. Кирип, комментарий жазып, ой пикир, сурооңуздарды калтырсаңыздар болот. Каскачандар, келиңиздер. Эң сонун, кол чабуулар жаңырсын. Сүйүктүү Санжар мырза, биз бүгүнкү келген коногубузду өзүңүз да ойлонуп отурган болушуңуз керек. Ою эми кызыктуу жерине келди. Күнүңүз анда эмесе сизге арналган оюнга көңүл бөлөбүз. Кол чабуулар жаңырсын. Сүйүктүү теле көрүүчүлөр, Биринчи коомдук каналда Салам Кыргызстан түнкү шоу программасы болуп турат. Бизде эфирде музыка чебери Зарина Касымова өзгөчө таланттын ээси экен, көптөгөн аспаптарды ойнойт экен. Ошондуктан биз эми музыка тармагынан сизди сынабай эле коелу дедик. Анткени азыр сынай турган болсок, сынагыбыз бат эле бүтүп калчудай. Ошон үчүн биз сизге башкача кылдык. Деги эле фольклор темасы болуп атпайбы? Күзүндө чыгып атабыз. Күзүндө эмне деген бул токчулук, молчулук жана албетте эле фольклор. Сиз баарын билесиз, баарын жаттап бүттүңүз. Ошонун эми ушуну эле бир терсин кылып туруп, англис тилин кандай билет экен, фольклордун чет мамлекетке барып келип атат. Чет мамлекетке барып келген кезде канчалык деңгээлде биздин элибизди көргөзүп жүргөндө кантип англисче сүйлөшүп аткан кезде текшергүбүз келип турат. Англисче билесизби негизи? Кандай десем, мектептен үйрөнгөнбүз, андан бери. Күзүндө деги эле бүт жер жемиштердин дүйнөдө бышып баары сонун болуп турган кезде 10 таттуу жемиштер, деги эле жашылча жемиштер барып турат. Бул жакта 11 мөмө жемиштин аты бар. Бирөөсү ашыкча. Сизге азыр мен бирден берем, эң алгач окуш керек. Окуганда тартынмай жок, уялмай жок, катуу, четко окуйсуз, сүйлөштүк. Ал эми окугандан кийин сиздин оюңузча ушул эмне болгонун алып келип туруп коесуз. Баарын бир карап туруп анан кийин бөлүштүрсөм болбойбу? Жок, бирден сизге беребиз. Окуй албай калсаңыз, кыргызча окуп туруп эле алма, алча деп ошентебиз. Ошентсеңиз болот. Сүйлөштүкпү? Зарина Касымова, келиңиздер туугандар. Биз англис тил сабагын баштадык. Кол чабуулар жаңырсын. Алгачкы бул нерсени окуңуз. Peer. Көргөзүп коюңуз. Дагы жолу кайталап койсоңуз болот.
Pear. Бул эмне сиздин оюңуз боюнча? Бул Пиясал. чынын айтсам бул жерден эстей албай атам да. Муну коюп турбайлыкпы запаста. Чапташ керек, сөзсүз чапташ керек бирөөсүнө. Не деп Сиз азыр ойлойсуз? окулушун туура окудум деп ойлоп атасызбы? Туура эле. Биз өз деле Анда билбейсиз. көп ойлонмо, жок, келиңиз. Табасыз. Ким не деп ойлойсуз? Билбейбиз, билбейбиз. Кийинкисин көргөзбөй турабыз. Келиңиз бирөөнө чаптаңыз. Эки балык суу ичти деп чаптап коюңуз. Кайсынсына чаптасам экен? Кайсы жер жемиш жакшы көрөсүз, ошого чаптап коюңуз. Көптөн бери кимиз жейрексиз? Жок. Эмне болду? Эстеп атам просто. Кайсын эмнени? Келиңиз, андан кийин да эстеп кетсеңиз которуп турганга болот. Ошон үчүн азыр каалаганыңызга коюп тура бериңиз. Мого коюп тура алчы. Бул үстүнө коюш, же мунун астына коюш. Астына жөн эле чаптап коет, бул магнит, ооба. Анда кезектеги сөз, макул. Азырынча демек жүзүм бул pear экен деп атасыз, Бул кайсы сөз экен? Мындайдан кармалып. Не дейт? Коконутпу же каканут? Туура окуй ошондо. Коконут дедиңиз, Туура, коконут болушу дагы мүмкүн. Эмне деп ойлойсуз ошол? Теле көрүүчүлөргө көргөзүп. Же каласа сосонут деп койсоңуз деле болот. Жок, мындай жок окшойт менин оюмча, мына туура эмес да. Бар. О, туура эле таптыңыз окшойт. Кезектеги сөз, буну окуңуз. Apricot. Бул эмне? Жакшы, окшошту. Келиңиз. Tomato. Tomato, карагылаш кандай туура окулду, жакшы. Томат. Помидор экен жакшы, tomato деп. Келиңиз. Неме күлмөй жок мен. Аны ыйлайлуу. Томатого күлөбүз. Буга албетте күлөбүз, Тилбоз азыр. Мындай жок. Бар. Ушунун арасында бул нерсе бар. Не дейт? Шикиртано лакотуф дейт. Кайталап койсоңуз болот, туура эмес окуп атасыз, бир аз окулушун. Бир аз мындай ар болуп калат. Шикиртано. Лакотуф. Не дейсиз ушул? Бул деген мындай жок. Жок, бар. Туура, бирок жок, туура Жок, таптыңыз. сизге чаптап. Буну мага чаптап турсаңыз болот. Кийинкиси бул окуңуз. Мындай эле карап окусаңыз болот. Peach. Жакшы, туура окудуңуз. Жана гримеркада Гүлжайна экөөсү пяч деп аткан болчу. Сиз туура таптыңыз. Бул эмне дейсиз? Peach деген. Печка. Печка дейт. Пиоз деген окшош эмес. Пиоз болуп калышы мүмкүн. Бул деген. Билбегенден чаптай бер деле бойуна. Мен мындай 5 башка секунд чара. ойлонобуз. 5. Мейли буга чаптайлык. Демек алмурут деп атасыз, кезектеги мына. Бул эмне? Cherries. Cherries дейт. Туура окудуңуз. Вишенка деген сөз аябай жакын окшойт сизге. Cherries да жакшы эле таптыңыз. Не дейт бул? Pomegranate. Pomegranate. Кол Pomegranate. чапсаңыз турган pomegranate. Сиздин оюңузча pomegranate эмне ушул жерде? Азыр эстейинчи. Зарина Касымова мээсинде азыр Windows is reloading. Wait please. 3, 4. Чаптаңыз. Бары келди. Жакшы. Бул не дейсиз? Кана? Pineapple. Pineapple туура окудуңуз. Жакшы болду. Бул эмне болду экен сиздин оюңуз боюнча? Жок, астына чаптаңыз анда. Астына чаптаңыз. Ушундай болуш керек эле. Ылдыйраак кылыңыз. Анткени ушунда пяч деген да көрүнсүн Гүлжана эже. Бул эмне? Катырыңыз. Башкача. Муну көргөзүп коелу. Potatoes. Жок. Potatoes. Пататес. Түркчө айтып койдуңуз. Potatoes. Мишел айтып атасыз, өзү айтсынчы. Мен уккунга так айтыңыз. Potatoes. Баракелде. Potatoes. Жакшы. Могу эмне окуңуз? Биринчи телегөрүүчүлөргө көргөзүп коелу. A bunch of grapes. A bunch of grapes. Жакшы. Бул эмне деген сиздин оюңузча? Бул деген Экөө эле калды, экөөнүн бирөөсүнө кое бер да. Бога коелук.
Ошондо мо Шикиртан Лакатов болбой калды эчтеке. Жок. Анткени бирөө бар. Может ошол. Барбы? Бош болуп Бирөө турат. ашыкча бирөө коюп калды. Мына туугандар, Зарина Касымова сиздердин алдыңыздарга магазинге кирип соода кыла турган болсо бир топ кыйынчылык болмок экен. Бирок жакшы эле. Алча черриз туп-туура, кол чаап койсоңуздар болот. Ал эми бул Жок, ал туура эмес да. Туура эмес дедиңиз, э? Apple. Ал Apple да. Буну өткөзгөйлү. Бул bunch of grapes дегениңиз тилекке каршы туура эмес. Туура эмес. Туура эмес. Буну алып турабыз. Бул да туура эмес, буну да алып турабыз. Apricot туп-туура. Coconut деген туура бул кокос. Pomegranate деген туп-туура бул деген анар. Ал эми ушул жерде сиз эми тандашыңыз керек. Эмнесин калтырасыз, эмнесин аласыз. Анткени картошка туура болду, помидор туура болду, бул дагы туура эмес. Бир, мына. Мунда калып коелу. Эгерде азыр оңолуп кетсеңиз, оңолуп кеттиңиз, болбосо дагы бир кыйнайбыз дагы болсочу. Кандай дейсиз? Каяка эмнени коебуз? Келиңиз кана, кимисин аласыз, кимисин коесуз. Шикиртаны күтүп атат бирок. Жок, ал жок. Жок, Коюп койсоңуз болмок, ошонучу мындай тамгасы көп болот го. Жемиши көп апарып коюп койсо болбойбу дейм да. Аябай мындай. Карасаңыз ушул жердечи мындай. Бир эле бутакта көп жемишке коюп койсоңуз, тамгалары көп экен го, туура келип калат эмне кокотам лопаттапа деп. Сиз ошентип ойлоп атасызбы? Албетте, албетте. Менин айтканымды кылсаң эчине турбайсың. Кой барып. Кой. Жекебиз айтып атат эми. Мына тем туттура отур. Анда эмесе Зарина айым сизге жөн эле бул тамаша болчу, бул a bunch of grapes деген албетте эле бул жүзүм болот. Peach деген бул жакка коюлат. Бул эмне, алма эмеспи? Бул алма эмес. Мен алма. Бул деген шабдалы. Мына ошондо туура ордуна келди. Ушулардай жаттап алып, андан соң чет өлкөгө барганда соода кылганда кыйналбайсыз. Give me pineapple please. Tomato пяч деп. Санжар. Кол чаап койсоңуздар болот. Жакшы сөздөр эмеспи? Залина, эң жакшы сөз. Мен сөзүмдү бурмай турсаңыз. Кыргыз эли кылымдарды карыткан, кыргыз эли хан манасты тааныткан. Кыргыз болуп өз салтыңды, өз тилиңди билбесең, анан кантип өлгүң келбейт намыстан дейт. Кыргыз тилин билиңиз, болсо экинчи тилди билип алсаңыз, сизге ушундай да кереги жоқ. Кол чаап коюңуздар. Зарина айым сизге ыраазычылык билдирип, ушундай оюндан соң, маектен соң Салам Кыргызстан түнкү шоу программасынын башкы демөөрчүсү Шоро компаниясынан белектерди Шоро байкебиз алып чыгып берет. Мына биздин жаркылдаган Шоро байкебиз ушинтип ар бир келген конокко жүзүнө жылмаюу, колуна белек тартуулап турат. Бул белектердин баарысы сизге. Чоң рахмат. Белекти алгандан кийин сизге эрки микрофон, Кыргызстанга болгон каалоо тилегиңиз. Эң алгач эле ушу сиздердин жамаатыңыздарга ыраазычылык айткым келет. Ушундай абдан кызыктуу маек куруп, сонун оюнга катыштырып, мага да бир сабак болду десем болот. Сөзсүз түрдө ошол сиздерге ыраазычылык, анан албетте Кыргызстанга, кыргыз элибизге Кыргызстаныбызда ийгилик болсун, тынччылык болсун, токчулук, молчулук болсун демекчимин. Ар бир үй бүлөдө ушу наристенин күлкүсү жаңырып, ар дайым ушундай баарыбыздын жүзүбүздөн жылмаюу кетпесин демек. Айтканыңыз келсин. Чоң рахмат, чоң ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе каалоо тилек айтып болгон болсоңуз, биздин Шоро байкебиз сизди өзүнүн мотоцикли менен үйүңүзгө чейин жеткирип барат. Зарина Касымова биздин эфирде конок болуп кетти. Чоң рахмат сизге. Potatoes. Зарина, potatoes. Илгери бабалардын заманында батыр жигит айдай сулуу кызга ашык болуп калат. Көп өтпөй жигит жактырганы менен кыз куумайга түшөт. Сулууну кууп жетсе, эмере тартып жүзүнөн сүйөт. Ал эми жетпей калса, кыздан 40 камчы жеп, элдин алдында уят болот. Эгер кыздын көңүлү болсо, жигиттин жетишине тымызын өзү жол берген. Бекеринен элде алыс жолго арыштуу тулпар сурагыча байсалдуу сапар тиледеп айтылбаса керек. Максым Шоро, көчмөндөр суусундугу.
Ой, эмне деген керемет добуштар, эмне деген керемет үндөр. Карачы, жөн эле жылкынын гүлүктүн жалынан жасалып, ошодон керемет. Куйруктан. Куйруктан эле, жал. Жалындан деген жок, куйруктан деди. Куйруктан бекен, Ооба да. Куйруктан жасалган. Гүлүктөрдү. Карачы. Ай, азыр өлө күлкүмүштүү болду, Биз түшүнбөсөк деле экөөбүз өлө каткырдык го. Поталай иштеди го. Азыркы коногубуз ким болду экен? Азыркы коногубуз дагы ушундай бир татынакай сулуу кыргыздын татынакай. Ой, татынакайлардын баарысы келип кетти го. Жок, бул дагы ошо татынакайлардын арасына кирет да. Ушундай сонун суп-сулуу кыргыздын эми Санжар өзүң эле айтчы, сен жакшыраак мактайсың го эми. Кыздарга комплимент. Туура, сүйүктүү телекөрүүчүлөр, кесиптештерим, өзүңүздөр байкадыңыздар, кезектеги чыга турган айымды мактаганга мактоо сөздөрү жетпей калды. Анткени мактап бүтсөк деле, мактасак деле аябай көп убакыт алып кетчүдөй. Сиздердин алдыңыздарга чакыралы, анткени миң уккандан бир көр демекчи. Салам Кыргызстанда бүгүн фольклор темасынын өзгөчө мейманы болуп, сиздердин дүркүрөгөн кол чаңыңыздардын астында тосолмакчыбыз. Гүлбү Ороскул кызы. Кол чабалы. Сизди төрөгө чакырабыз, андан соң маегибизди баштамакчыбыз. Кол чабуулар жаңырсын. Төрөбүзгө өтөбүз. Ой, ак суу келатат го, ак суу, ак мөр. Кандайсыз, барсыз? Кандайсыңар? Амансызбы, барсызбы деп сизди көргөнүбүзгө өтө кубанычтабыз. Деги эле бүгүн биздин конокко Гүлбөжө келет дегенден өзгөчө биз кубандык, күттүк. Анан карасак эле колуңузга бир мага түшүнүксүз бир аспап кармап турасыз. Формасы да башкача экен. Биздин боордош элибиз казактардын домбурасына окшошуп кетип атат. Бул эмне? Жакшы экен, мен да силер менен бүгүн көрүшкөнүмө абдан кубанычтамын. Мурун телевизордон эле көрүп жүрсөм, жаныңардан көрүп атам биринчи жолу. Көрүндүк бербейсиз анда. Эми бул комузга келип токтоло турган болсок, бул кадимки эле кыргыздын комузу. Анан кийин баягы казактардыкына окшош деп деле айтып кереги жок. Болгону баягы көөдөнүн чоң кылып гана жасаганда комуздун үнү коңгур болуп, анан бийигирээк чыгат. Үнү бийик болуп чыгат да. Бул комузду мага Сармерден теле берүүсүндө Кыргыздын эң кыйын комузчусу баарыбызга белгилүү болгон Орозобай Кенченбаев агабыз атайын ошол чакырууда конок катары келген. Келип агабыз мага абдан сонун кубанычтуу белек кылып тартуулап кеткен. Ал эми үнүн угалы андай эмесе, комуз болсо, комуздун үнүн сиздерге угузбай болсо болбойт. Мындай кебитеси домбурага окшошуп кетет экен, А үнүн угайлычы канакей. Дароо эле баштаганда эле бир эле куплетпи? Бир куплет ыры менен укпайлыбы? Ошентип эле анда мени. Шаңкылдап күлүп атканыңарды бир аз басып кичине токтоороок ырлардан ырдап коеюн, кандай дейсиң? Сиз эмне десеңиз кошулабыз. Мага Асанкалы Керимбаевдин баардык ырлары жагат да. Анан ошол Асанкалы агабыздын Кусалык деген чыгармасынан бир куплет ырдайын. Ой, эмне деген сабак бересизби? Токтой колдой ийсиңер, кайра токтой ырдай берем. Токтоп калсаңар жакпай калыптыр дейм да. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, анда баарыбыз токтой колдойбуз, азбарыңыздар. Үнү комуздай экен. Кезигип жылдардын бир жылдарында кайрысыз айлардын бир айларында кайдадыр алып кеттиң жаштыгымды, жерчиген чачтарына байладың. Ыр эмес бекен, Бали. Барекелде. Эмне деген? Кайдадыр алып кеттиң Жаша Гүлбү, жаша. Жерчиген чачтарына байладың. Ай, Бали. Карагылачы. Эмне деген үн, эмне деген он, эмне деген комуз. Түрүлүк бүтүн бойдон тушалабы. Түшүдө үмүт менден
жашаланып узун түн элесиңди унута албай унчукпас болуп кеттим кусаланып Ай ким экен кимекке салган узун түн талбай унчукпас болуп кеттим кусаланып Кудай унчукпас болуп кеттим кусаланып Ай береке Барекелде. Телегөрүштөрдүн арасынан жаңы эле которгондор болсо эмне болуп кайгырып атышат экен ойлоп кетпесин. Ойлобоңуздар, бул биз конокко Гүлбай айымды чакырып өзгөчө жаңы комуздун муңкан үнүн угуп, кыргыздын сонун ырларынан бир өзгөчө угуп ностальгия болуп отурабыз. Ал эми бул биринчи коомдук канал, бул Салам Кыргызстан түнкү шоу программасы. Кол чалар жаңысы сизге чоң рахмат. Гүлбай Орозкул кызы деген чыгармачыл эжебиз келип отурат. Биз сизди бир эле эстрада жаатында ырдайт экен деп ойлогонбуз. Көрсөк көп кырдуу талант турбайсызбы? Комузда колдо комуз ойнотот экенсиз. Бул чет эле. Анан дагы мен байкашыма, билишиме караганда Бул чет эле. Мен дагы сварка кылып жүрөм деп. Андан сырткары дагы сиздин мен байкашымча көп дагы мындан башка катылган эл билбеген таланттарыңыз көп, Ал кол чеберчилик, мүмкүн ар кандай ушу башка таланттарыңыз жөнүндө айтып кетесизби? Шайыр жеге. Элдерге анда мен. Бүгүн сиз коноксуз, биз суроо беребиз. Анда сиз, шайыр жеге. Мынча сонун, Мындай да, чынында адамдын колунан келбеген нерсе жок. Бардыгыбыз эле аракет кылып көрсөк, анан кийин кызыгуу болсо бардык нерсени адам жасап көрсө болот да. Ошон үчүн мен муну адам жасады, демек бардык эле адам жасап көрсө болот деген кызыгуу менен бардык нерсени жасап көрөм да. Мисалы, биринчиден алганда сахнага кийген кийимдеримдин бардыгын кооздойм. Анан чием биринчи материалды өзүм тандайм, ушундан баштайм дегендей да. Мисалы, бу жерден караганда баш кийим ошону айтып койсоң, ошону жасадыңызбы? Өзүм жасадым, башымда турган. Анан Айнура деген подружкам бар, кийим тигип жүрөт. Баарыбызга эле белгилүү кыз, Айнура Иманалиева деген кыз. Бул коробкасын жасап берет, сырткы түзүлүшүн ба. Мен мындай кийем деп айтам да, каркасын жасап коет. Анан алып келем дагы өзүм каалагандай калчайм да, муну үчүн. Мындайнан коюп шуруларды дегендей. Ошол бул баягы негизи өзүм кол өнөрчүлүккө абдан кызыгам. Бизге баягы кандан канга өтүп келаткан нерсе дегендей да. Анан үйдө болсоң, эркектердин баардыгы, эркектерге тиешелүү болгон жумуштардын деле баарын жасай берем. Кирпич дагы кое аласыз? Коем, как раз үй салып атам. Керек болсо стабилизаторду деле оңдоп кое бересиз, Мисалы, точканы деле, точкаларды коркпойм, өзүм оңдойм, түзөйм дегендей. Мен чыгармачылык инсандарынын арасынан сизди мен өзүмө өтө жакыныраак билем да. Мындай жакшы билем дегендей. Салт санаага аябай карайсыз го. Ар бир деталга чейин салт сана. Мисалы, шыпыргыны бул жака баштандырып койбо, чаканы мындай алып коюш керек. Эси жылына мынакей 7 жылдан бери сүмөлөк кайнатып келатасыз, Ушул салт сананы өтө бекем кармагандыгыңыздын сыры эмнеде? Мунун сыры жөнөкөй эле. Мен атам кичине эртерээк каза болуп калган. Тагдыр экен, бешен экен. Анан ошо тайнем таятамдын колунда чоңоюп калдык. Апам дагы эрте жесир калган үчүн ошо өзүнүн төркүнүнө алып келе беришкен тайнем таятамдар. Анан кемпир чалдын колунда тарбияланган балдар сөзсүз ошону баягы негизи биз мынтип айтабыз го. Баланы тарбиялаганда биринчи өзүң ошондой болуп, ошол баладан эмнени талап кылсаң ошондой болуп жүрүш керек, ошондой кылып өзүң тамакты жасаш керек, үйдү жыйнап жасасаң, анан сени көрүп бала ошого калыптанып өсүп чоңоюп отурат бой жеткенчечи. Андыктан үйдө дагы биз ошо кичинекейибизден тайнем менен таятамдын баскан турганын, сүйлөгөнүн, кылганын, сарамжалдуулугун баардык нерсесин байкап чоңойгон үчүн ошондой болуп
Анда сиз карынын ошого сугарылып чоңойдук да мындай караганда. Сөзүн капка сал деп ошо капты кичинекейиңен эле топто кондурбайсыңбы? Кыргыздын салттарын. Дегендер ошол жана кол өнөрчүлүгүм дагы ошол нукуралуулукка жакындыгым ошондон болуп калды. Аябай салт жөнүндө сүйлөшкөндө деги эле мындай жүрөгүм кубанып турган кез, чын айтканда сизге ыраазычылык билдиребиз. Жана бир көйгөйлүү маселени дагы тийбей кетпесек болбойт. Азыркы жаш өспүрүмдөр 21-кылымдын убагында тилекке каршы көбүнчө бул чыгыш дүйнөсүнө көңүл бурулушат, чыгыш дүйнөсүнөн үйрөнгөнгө аракет кылышат, биздин салт сананы унутуп баратышат. Ошол эле болгон байыртан ата бабалар айткан жети атаңды бил дейт. Ошону билбегенде эле канча жигиттер болуп баратат. Ошонун баарынын эмне себептен башталат деп ойлойсуз? Жана кантип ушул маселени чечип, популярдуу кылып, биздин саны ошо нукка кантип буруп кетиш керек? Бирок абдан кубанычтуу деп ойлойм. Акыркы убакта элибиз ойгонуп баштады чынында. Козголуп баштады. Нукуралуулукка көңүл бөлүнүп, азыр комуз черткендер көбөйүп, көчөдө чынын айтканда мурдага салыштырмалуу мынакей силерди карачы кандай сонун кыргызча кийинип алып отурасыңар. Кыз келер Ар бир сиз такыр жыртык мыртык шымдарды кийбейбиз. Ылайым эле ушинтип калган. Бүгүнкү берүүдөн баштап жалаң кыргызча кийинип калган. Биз ойлоп шайыр жеңе келип сынайт деп ушундай кийинип алыппыз. Азаматтар ошол мындан ары деле ушинтип канатка айтыш керекпиз. Кыргызча кийинип алып барсаңар кандай сонун көрүнөт. Карачы элечи. Ушундай берүүлөрдөн башташ керек деп ойлойм. Мисалычы, мына азыр көчөдө жашыныкай болуп кыргыздын оюлары салынган кийимдерди көчөдө кийип эле жүрүшпөйбү? Анан элдер ушуну дагы мелдешип атышат, кыргыздын кийимдерин кийгиле деп атышат. Эмне үчүн кантип кыргыздын кийимдери көчөдө кийгенге ыңгайлуубу депчи? Кантип ыңгайлуу эмес? Эң сонун ыңгайлуу эле. Мына сен ушул көйнөк менен көчөгө чыксаң уят дейби, мисалы. Эч ким уят дебейт, туура? Мен аэропортко чейин ушинтип узатып баргам. Ошуна. Мына эң сонун, эч ким уят дебейт. Муну мындай эрүүн албаш керек. Өөнү учурабайт эч кимге, эч качанчы. Эч ким уят дебейт. Деги эле жолуңузга чын эле ыраазычылык билдиребиз, Гүлбайым. Биз эгерде байыркы мурунку убактагыдай жайлоодо отуруп жумалап убактыбыз болсо, кенен маектешип бул менен бүтүбөйт болчу. Тилекке каршы заман болуп калып, убакыт учкан куш демекчи, бир аз чектелүү болгондуктан акыркы суроону сурап кетели. Кыргызстан сиз үчүн Гүлбай Орозкул эжекебизге, Орозкул кызы эжекебизге ким болду экен, эмне болду экен? Кыргызстан албетте эми Кыргызстан ыйык мекеним, асыл турагым, менин киндик каным тамган жерим. Чынында Кыргызстанды сүйөм, аябай. Кыргыз болуп жаралып калганыма, кыргыздын кызы болуп төрөлүп калганыма абдан сыймыктанып жашайм. Бактылуумун. Барекелде эжеке. Келиңиз, анда бизди дагы бир жолу бактылуу кылып кетиңиз, сиз дагы. Биз сиз менен бир жолу сүрөткө түшүп алсак, биз да бактылуубуз. Сизди качан кармайбыз? Сармерденин шайыр жеңесин кармаш дагы кыйын бул заманда. Ортого келиңиз. Сиз менен бир жолу сүрөткө түшүп алалы. Шакылдаган жеңеңне кана. Сүрөткө даярбыз. Ооба, силер үчөөңөр түшүп алыңыздар, анан мен түшүп алайын. Ушуну артка жылып коюңуз. Келиңиз. 1 2 3. Салам Кыргызстанда фольклор темасы болуп, өзгөчө сонун маселелер козголгон кезде сиздин жоопторуңуз дагы сонун болду, Гүлбайым. Ал эми азыр эң кызыктуу жери келди. Биз сизди сахнага чакырып, бир өзгөчө оюн оюштуруп, сиздин дагы бир кырдаал таланттарыңыздарды билгенге аракеттенмекчибиз. Келиңиз, кол кеттик, анда биргеликте баарыбыз сахнага чыгабыз. Басқаның сонун маралдай, жүргөнүң түбөлү укмуш кыздардай. Бүгүн Салам Кыргызстанда фольклор темасы болуп турат, Гүлбайым. Сизге биз кандай оюн кылалы, эмне кылалы, аспаптарды ойнотолу, билетели, ырдаталы, ажмания кылдыралы, шпагатка отуралы деген дагы, отурталы деген дагы идеялар келди, бирок баарынан эң эле маанилүүсү болгон кыргыздын сөздөрүн сүйлөтөлү деген ой келди. Биз кесиптештерибиз менен алмак-салмак сиздин жаныңызга келип, бир сөз айтабыз. Бирок сөздү сиз укпайсыз, анткени биз бул кулагыңызга музыка жаңырат, сизге беребиз. Мен оозуңардын кыбыраганынан эле табамбы? Кыбырагандан эмне сөз экенимби? Кечке ойлонуп калмай жок. Дароо, попутка менен дароо айта бересиз. Туура болсо биз дароо туурап алмаша беребиз. Эң акырында көп туура тапсаңыз утасыз, жана белек аласыз, болбой калбаса утуласыз, жана машинеңиздин ключун мага тапшырып кетесиз демекчи. Анда наушникти тагалы сизге. Арт жагынан кадап алсаңыз болот.
мындайчы Кааласаңыз ушундай кыласың. Врач. Туура болду окшойт, Бираз өйдөлөтөбүз, бираз, мынакей. Кааласаңыз мында кармап турсаңыз, мен наушникти артынан койсом дагы жакшыраак көрүнчүдөй сиздин. Ыңгайлуураак болчудай. Мындай кылып койсок, ыңгайлуу болдубу? болду. Анда музыканы коелу. Даярсыздар да, сөздөр даяр. Телегөрүүчүлөр, сиздер даяр болсоңуздар, биз баштадык. Катуу сүйлөй бериңиз, биз дагы катуу сиздерге жооп беребиз. Сизге эчтеке угулбайт. Эчтеке угулбайлы? Кандай сежеге жакшы эспи? Кулам жарылып кетти го. Эчтеке угулбайлы экен. Анда мен баштай берейин. Камчы. 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 Кана келиңиз. Мени карап, мени Гүлбү, мени карап тур. Мени карап. Мени карап тур, Айшакан. Дагы кайталайынбы? Айшакан. Айшакан. Баракелде. Келиңиз сиз. Алатоо. Алатоо. Баракелде. Жакшы. Улантабыз эми бир аз узунураак сөз. Конституция. Кичине акырынатсаңар болбойбу? Жок. Конституция. Акушер? Алмашырсак болчу да эле болуп калды. Макул, акушер. Кеттик, алмаштык. Узунураак сөздөрдү айтайлы. Стоматология. Стоматология? Баракелде. Мекенчилдер. Мекенчилдер? Мен болот калтырбайбы. Улантабыз кийинкиси. Ишклаушнашко. Ишклаушклашко. Не дейт? Клау... Не дейт? Клау... Класс таштар? Жок, клау... Не дейт? Лаушли. Клаус? Не дейт? Санта Клаус беймне? Ишклаушлашты. Болчак койсоңуздар. Санта Клаус. Кыйнабай коелу. Келиңиз, эң акыркысы жок эле сөз болчу. Калгандарын жакшы окшоштурдуңуз. Санта Клаус. Гүлбү Ороскул кызы мыкты ойноп берди. Кол чаап койсоңуздар болот. Аябай өзүнүн кулагында бийик музыка жаңырбаса дагы биздин оозубуздун кыбыраганынан аябай сезимтал экениңизди билдирдиңиз. Сразу баарын таап атасыз. Гүлбү айым, келиңиз, ушундай оюндан соң биз сөзсүз түрдө сизди кургол кетиргенге эч кандай уруксатыбыз жок. Салам Кыргызстан түнкү шоу программабыздын башкы демөөрчүсү Шоро компаниясынан сиздерге белек ыйгарып коелу. Кол чааларыңыз. Шоро байкебиз сизге ар кандай даамдагы сонун белектерди тапшырат. Кол чаалар менен тосулсаңыздар. Караңызчы, биздин байкебиздин басканын караңызчы, басканы ар бир конокторду сонун кылат. Эми дагы чакырып тургулачы. Анда болсо, Күндө келсем болобу деп койбойт. Күндө келсем болобу? Болот эжеке сизге. Шораке, саламатсызбы? Гүлбү, анда болсо биздин жалпы кыргыз элибизге каалоо тилегиң өзүңө эркин бир микрофон берүүгө бизден бир мүнөттүк жашынакай каалоо тилек. Жакшы болот. Мен кыскача гана айтат элем, силердин ушул Салам Кыргызстан берүүсүнө чоң ыраазычылык, терең ыраазычылык билдиребиз. Элдин сүйүп көрүп уккан көрсөтүүсүнө айлана бергиле. Мен абдан кубанычтамын бүгүн силердин мени чакырып эл менен эфир аркылуу жолугуштурганыңарга. Чоң рахмат баарыңарга. Мындай караганда чынында баягы көр тириликке малынып турган жалпы адамзатка бир аз да болсо күлкү тартуулап бар болсун. Салам Кыргызстан. Салам Кыргызстанда Гүлбү айым болуп кетти. Сизге чоң рахмат. Шоро байкебиз мотоцикли менен айткан жерге чейин жеткизип коет. Каласаңыз жана жайлоого деп атпадыңыз беле, ошол жака чейин жеткизип коет. Биз кеттик анда. Келиңизге рахмат. Жакшы барыңыз. Чоң рахмат. Бизди ар дайым ар бир берүүдө кыргызымдын алдына татынакай кылып чыгарып жаткан Мерим кызыбызга даңк. Мерим ар дайым сулуулукту колдоп жүрөт. Ошондуктан айымдар Меримге шашылыңыздар. Мерим сага чоң ыраазычылык.
Урматтуу кыргыз калкы, кыргыз болгондон кийин кыргыздын гана чыныгы суусундуктарын ичиңиздер. Анткени Шоро компаниясы кыргыздын чыныгы суусундуктарын сиздерге тартуулайт. Шоро шоролор, шоронун исин жоролор деп жалпыңыздарга кайра Шоронун продукцияларын тартуулайбыз. Жана аралаш Шоро био продукциясы сиздер үчүн. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, биз менен болуңуздар. Силердин кызматыңыздарда жума сайын Салам Кыргызстан, Санжар, Назира, Гүлжайна. Көрүшкөнчө сак саламатта алыңыздар. Салам Кыргызстан! Ой, мен фольклор десе, мен укмуш беле фольклорлор монда шаңгыр таңдырып ушинтип келет экен десе, бирөө жана кылган бирөө комузун көтөргөн калды. Ой, бирок жакшы эле болду го, бирок эми ар бир мындай мүнөздөрү жактыбы сизге? Жок, эми ар бир адамдын кемчилиги бар го. Булардын кемчилик, кээ бир кемчиликтери деле жаккан жок. Мисалы Залинанын дейм да. Мындай кылгыяк менен келип, анан фольклор деп, биз алар келет деп кыргызча кийинип, башыбыз ичи түтүп атса дагы, тим эле кыргызча кийинип алсак, кийим келгенин карасаң, баары мындай кылып, эмне заманбап болуп кийим келет. Жашнакай эле. Мындай башына кыргыздын шапкасын кийип, жашнакай эле келбейби? Жашна. Ушул жана Аскат Мусабековдун аялы ушу эле. Ооба. Ушу сурайын деп да сурай албадым, тилим барып. Ушу эле. Ушу да эмне билбейсиңби? Эли бар эле. Жок, ушу эле, ушу эмес беле деп койдум да. Ошондо эле сурап албайт беле? Сурам. Берки зозот, берки. Муну Аскат Мусабеков, муну зоз Эргелбектин. Гүлбү жени карайсызбы? Гүлбү тим эле сен деле айтып бересиң го, мына мактанчаксың, Гүлбүң өлө мактанчак экен, могу шапканы өзүм тикем, анан баары мындай кылам, анан. Тияка чыккандан ая бошонуп кетти го. Гүлгөнүчү гүлгөн айланайы. Кантип Экөөбүз гүлгөн жанагы эмеден угулбай койду, айланып ойноп атат, оюнда назик күлүп атам деп дейт го айланайы. Жүрөк. Ай, кой жүр, кет, чарчадык э. Жүр. Мейлим, биз дагы кетем. Ай, жана ар жактан моуларды катып алгам мен. Тура калды ошондо.